Кутман кеч айымдар жана мырзалар. Келиңиздер, бүгүн биз сиздер менен түз эфирде реалити разборлорду жасайм. Сиздерге дагы да кошулуп баштаңыздар. Саламатсыздарбы? Келиңиздер, күндө иштеп аткан интернет, күндө иштеп аткан свет мына бүгүн именно өчүп калыш керек да. Муну бизде каршылыктап калат. Азыр пока свет күйө элек, азыр мастерди күтүп атабыз. Мастер келип светти оңдогуча ушинтип сиздер менен телефондун жарыгы менен чыкканга туура келди. Келиңиздер, кошулуп баштаңыздар. Дароо разбор деп жазыңыздар. Разбор деп жазыңыздар, анткени бүгүн мен сиздерге албетте разборлорду жасайм. Разбор эмне экенин айтып берем. Ал эми жаңы биздин түз эфирге биринчи жолу келип аткандар болушу мүмкүн. Келиңиздер, анда биринчи байланышты текшерели. Келиңиздер, мен кандай угулуп жатам? Байланышты текшерип алалы да. Эгерде мен жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгисин коюп кетсеңиздер, угулбай жатсам, минус белгисин коюп койсоңуздар болот. Анткени байланышсыз биз эч нерсе жасай албайбыз да. Сонун дейт да. Плюс белгисин коюп кетиңиздер. Мен кандай угулуп жатам? Жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюңуздар. Разбор десем, сиздер мага туулган күнүңүздөрдү, жылыңыздарды жазып атасыздар, цифраларды. Мен цифровой психолог эмесмин. Биздики көбүрөөк ата энетек боюнча көбүрөөк иштейбиз. Анткени биздин өзүбүздө мына турганыбыз эле бул атабыз, энебиз жаратканы бизге ата эне аркылуу жашоо берген. Вот именно биз ата эне аркылуу иштеген. Психология көбүрөөк, тереңирээк тамырыбыз менен иштейбиз. Плюс белгилерин коюп кеттиңиздер. Рахмат. Келиңиздер, анда ким каяктан чыгып атат жазып кетсеңиздер, анткени бизде Кыргызстандын айымдары, мырзалары да Кыргызстандын булуң бурчунан кайсы тараптан чыгып атасыздар, балким башка мамлекеттен чыгып атасыздар. Россиядан биздин окуучуларыбыз абдан көп, Америкадан абдан көп, Турциядан көп абдан, кайсы мамлекеттен, кайсы айылдан, кайсы шаардан жазып чыксаңыздар, жазып кете бериңиздер. Таластан, Сокулуктан, Бишкектен, эң сонун, Аксыдан дейт. Бизде кече жакында эле Бишкек шаарында ретрит өткөрдүк, жана жандуу жолугуш өткөрдүк. Именно региондон келген айымдар абдан көп болушту. Кара Балтан, Ноокат азаматсыздар да, Сокулук, Бишкек дейт. Сонун, Оштон. Эң сонун азаматсыздар. Сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Караңыздар да кандай техниканын күчтүүлүгүн да, каякта отурсак дагы ушинтип бир жерге чогулуп бүгүнкү күндө аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде интернет болбосо да кантип биз Бишкекте деген Азаткан Жусупова деген психолог бар экен деп келип барып алмаксыздар да туурабы? Телефондон эле сүйлөшүп эле сурообузга жооп алган аябай сонун заманыбыз келген. Так, келиңиздер, анда биздин кийинки суроомду берип өтөйүн сиздерге. Ким биринчи жолу катышып атат, разбор дегенди билбейт, ким дайыма катышып жүрөт, менин сабагыма катышып жүргөн окуучулардын көбүнө эле мен айтып калам. Жана алар да айтып калышат, ой, сен сабагыңды окуп билип алгандан кийин уже психолог эле болуп калат экенсиң, адамдар сүйлөп атканда эле уже алардын причинасы каякта экенин табам деп калышат. Анысыңарындай биринчи жолу келип аткан болсоңуздар, разборду түшүнбөсөңүздөр, анда бир деген цифраны жазып кетиңиздер. Анткени мен бул жактан сүйлөгөндө дагы баарыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн, жөнөкөй тил менен түшүндүрүш үчүн да сөзсүз түрдө билип алышым керек да, аудиториянын канча пайызы жаңылар, канча пайызы эскилер. Дайыма катышып жүрсөңүз 2 цифрасын жазыңыздар комментарийге. Эгерде биринчи жолу катышып аткан болсоңуздар, анда 1 цифрасын комментарийге жазып кетиңиздер. Мен ким кандай катышып жүрөт көрүп алайын. Мен көп катышканмын дейт, Азатканга ыраазымын, рахмат. 1 дегенде айымдар дагы бар экен. Так. 2,
Так, да, жаза бериңиздер, цифраларды коюп кете бериңиздер. Мен бул жактан көрүп ошого дагы рендер алайын да. 1 2 1 2 кетти. Да, демек, где-то 30-40% биринчи жолу катышкандар экен. Даже 40тан көбүрөөк проценти разборду эмне экенин түшүнбөгөн айымдар дагы бар экен. Разборду түшүнүп жүргөн айымдарыбыз дагы бар экен. Бул абдан сонун. Келиңиздер, анда мен разбордун кыргызчасын, разбор, разбирайт да. Кыргызчасы, разбордун кыргызчасын которгондо талдап алууда. Аны сонун жандуу жолугушу өзгөчө инсайт аласыздар дейт. Жакында 27 сентябрда Бишкек шаарында жандуу жолугушу болот. Ошол жакта дагы мен сиздер менен жандуу поледе жандуу разборлорду жасайм. Ал жака дагы сөзсүз түрдө келсеңиздер болот. Анткени ал жакта кирүү аксыз. Бирок албетте орундар чектелүү. Ошон үчүн 27 сентябрда жандуу тренинг Бишкек шаарында Достук отелинде саат 2ден баштап кечки 6га чейин болот. Келип катышып кетсеңиздер болот. Мен 3 жылдан бери катышам. Азаматсыз, эң сонун. Разбор деген эмне, келиңиздер, биринчи айтып берейин, андан кийин өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Разбор деген бул сиз өзүңүздүн, мисалы биз бул убакка чейин психологторго только психтер барат, оорукчандар барат деп түшүнүп келгенбиз, туурабы? Кандай бир псих болуп, психический жактан ооруп калган адамдар гана барат деп түшүнүп келгенбиз. Бирок азыркы учурда илимдер, билимдер аябай өнүгүп жаткандыктан да психология көрсө биздин бир гана ден соолугубузга эмес, качан гана биздин баягы орусча айткандай крышабыз кеткен деле эмес, ооруп калган деле эмес, көрсө биздин адамдын психикасы бул күндө биз тамак жеп, тамак жегенде эле биздин мээбизге дагы, психикабызга дагы көптөгөн билимдер, өзүбүз менен иштөө, өзүбүздү өнүктүрүү дагы бул аябай чоң маанилүү нерсе экенин биз азыр түшүнүп атабыз. Мен өзүм ушул талдоонун жардамы менен аябай сонун результаттарды жараткам. Бир мисал айтып кетейин сиздерге да. Мисалы, менин жолдошум менен болгон бул талдоонун жардамы менен. Талдоо деген эмне экенин сиздер ушул жерден түшүнсөңүздөр болот. Мисалы, менин жолдошум менен болгон мамилени айта турган болсом, бул жерде абсолютно ден соолук жөнүндө сөз жок да, психика жөнүндө. Жолдошума мен 30 жашымда турмушка чыкканмын, экөөбүздүн тең биринчи үй бүлөбүз. Ал 32 жашында үйлөнгөн, мен 30 жашымда уже окуп, уже карьерамды кылып, турмушка чыкканыма карабастан 3 балалуу болдук. Бирок ошого карабастан ушунчалык күндө ажырашам. Ушу балдарым үчүн айлам жок, чыдап жашашым керек. Мага жолдошум антпейт, мага жолдошум тигинтпейт, муну кылбайт, тигини кылбайт деп дайыма күндө ызы чуу. Күндө болбосо дагы сөзсүз түрдө капачылык, тарыныч, күтүү, күнөөлүү сезим, кандайдыр бир жан дүйнөнүн эзилген ушундай сезимдери менен мен өзүм жашап келгенмин. Ошол менин максатым үй бүлөнү сакташ керек болгон, балдарымды атасыз калтырбай да. Албетте ажырашып кетиш оңой эле нерсе. Бирок мен ошол нерсенин болбогонун аябай каалап, анан психологиялык түрдүү курстарда окуп баштадым. Дал ушул разборлорду жасадым. Анткени, мисалы, менин мамилем эмне үчүн болбой жатат дегенде, разбордо мен мамилеге разбор жасайм дагы. Экөөбүздүн ортобуздагы мамилеге мендеги кандай, менин аң сезимимдеги кандай программа тоскоол болуп атат, эмне үчүн мен жолдошумду кабыл албай атам, эмне үчүн мен капа болуп атам, эмне үчүн мени жолдошум сыйлабай атат, эмне үчүн мени укпай жатат деген ушундай айым тараптан түрдүү, даже эркек тараптан деле да, түрдүү келишпестиктердин себебин, түпкү себебин таап, аны өзгөртүп десек болот да. Анан кайра ордуна калууна келтире турган ушундай курал деп айтсам болот да. Ушундай сонун курал разбор. Анткени мына бүгүнкү күндө эми өзүм жөнүндө айтып бере турган болсом, жаңы келгендер үчүн вау, свет көйдү. Караңыздар да. Сонун. Ал эми өзүм жөнүндө айта турган болсом, азыр
өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен именно ошол мамилени сактоо максатында уже 2018 жылдан бери психологияны окуйм, изденем, дайыма өзүм менен иштейм, тереңден терең иштеп келе жатам. Бирок Кудайга шүгүр, мамилемди бүгүнкү күндө абдан жогорку деңгээлге көтөрө алдым, мамилемди сактадым, ажырашкан жокпуз, балдарым атасыз калган жок. Мен жолдошум менен ажырашкан жокмун. Именно ушул разбордун жардамы менен үй бүлөмдү сактай алдым. Жана ошондой эле психологияга келген учурда менде карыз деген дагы нерсе болгон. Вот именно ошол карыз деген көйгөйдү дагы мен чече алганмын. Анын дагы причинасын тапканмын. Жана ден соолукта дагы мен абдан оору менен ооруганмын. Анын дагы причинасын таап иштегенмин. Мындайча айтканда, биздин жашообузда кандай суроого болсо дагы жооп берип, талдап жана анын түпкү себебин тапкан именно ушул разбор деп айта алам. Себеби дегенде мен өзүмдүн жашоомдо дал ушул разбордун жардамы менен абдан сонун нерсени өзгөрттүм. Жана өзүм гана эмес, өзүмдүн билген билимдерим менен, өзүмдүн сабактарым менен, разборлорум менен миңдеген айымдарга Кудайыма шүгүр, чексиз шүгүр кылам, жардам бере алдым. Абдан сонун результаттар бар. Албетте 100% результат клиентимде бар деп айта албайм. Эмнеге? Анткени ар бир адамдын өзүнүн чечими болот. Алардын бирине результат керек болот, бирине керек жок. Сабактарыңарда кое бергиле, хорошо? Сабак. Вот, менин кызымдын тырмагы. Ичаныңыз. Качан адам результат алат? Мисалы, сиздерден айтсаңыздар керек. Мына мен уже канча жылдан бери психологиялык сабактарды, курстарды окуй берем, бирок эч результат ала албай койдум дешиңиздер мүмкүн да. Результат качан алабыз? Результатты качан гана сиз өзүңүз даяр болгондо аласыз. Анткени биз курска барганда көп учурда жоопкерчиликти өзүбүзгө эмес, курска коюп барабыз. Мен азыр Заткан Жусупованын курсуна барам. И анан мага Заткан Жусупова курсунан результат берет деп. Да, биз сизге курсту беребиз, билимди беребиз, баарын беребиз, бирок аракет, каалоо бул бир гана сиздердики болот. Эгерде сиз жүрөгүңүздөн кааласаңыз, мисалы сиз ресторанга бардыңыз да, ресторанда мисалы түркүн түстүү тамактар бар. Бирок сиз айтпайсыз, мага азыр мен ресторанга барам, ресторан мага жаккан тамагымды берет деп сиз айта албайсыз. Жана мен ошол тамак берген ресторан өзү каалаган тамакты мен берсе эле мен баарын жеп коем деп айта албайсыз, туура? Ал тамактардын арасында сиздин эгерде сиз ресторанга барып атканда тоюп барып алсаңыз, то есть сизге тамактын кереги жок болсо, сиз ал тамакты кандай укмуш вкусный болсо деле жей албайсыз. Себеби дегенде бир аз интернет жакшы иштебей атат. Сиз качан результат аласыз? Качан именно ошол аппетитиңиз ачылып турган учурда, да, ушунчалык жол мен айтып атпайм, үй бүлөмдү сактагым келген деп. Качан аппетитиңиз ачылып, мен точно ушул результатты аябай каалап атам. Прям жана курсагыбыз ачканда любой тамакты жегенге даяр болуп калабыз го, ошондой болуп, мен кандай болсо дагы результат алам. Менин жашоом ушундай болуп өзгөрөт деп ушунчалык жан дүйнөбүз менен даяр болгондо результат болот. Анан мен укмуш кымбат ресторанга бардым или там кымбат психологко бардым, мага результат бергиле десек, ал укмуш разбор кылып атса деле, укмуш сабагын берип атса деле, сиздин өзүңүздүн бул жагыңызда эчтеке жок болсо, каалоо эч кандай результат туура жаратасыз, бирок көкөйтө бир убакыт өткөндөн кийин жаратышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде биринчи кезекте сиздердин өзүңүздөрдүн каалооңуздар керек. Кыскача таанышып кеттик деп ишенем. Мен өзүмдүн жасаган жумушум жөнүндө айтып кеттим. Ал эми өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен 2018 жылдан бери ушинтип психология жаатында изденип келем өзүмдүн жашоом үчүн. 2021 жылдан бери Кыргызстандын айым мырзалары менен билимимди бөлүшүп келе жатам. 2021 жылы Москвадагы Академия Мастер Разборов деген академиядан ошол жактан окуп, мына бүгүнкү күнгө чейин окуп келе жатам. Андан сырткары Москвадагы Московский институт психоанализа, ал жакта дагы окуйм.
Магистратурада быйыл 2 курсмун. Жана Бишкекте дагы психология боюнча магистратурада окуйм. Болушунча билимимди мен жогорулатып, азыркы учурда практикалык психологияны аябай жакшы билгендиктен, эми илимий деңгээлде дагы жакшы чоң жогорку деңгээлде өздөштүрүүнү каалап, азыркы учурда илимий деңгээлде психологияны издеп окуп жаткан кезим. Келиңиздер, анда мага чындыгында аябай жагат психология. Анткени мен билим алган сайын өсөм, билим алган сайын бактылуу болом, билим алган сайын ичим толот, билим алган сайын үй бүлөмдө тынчтык, билим алган сайын ден соолугумда баары жакшы, билим алган сайын, окуган сайын Кудайыма чексиз шүгүр кылам, менде баары жакшы. Менде баары жакшы болгондо, албетте да мен айыммын, апамын, энемин, аялмын да, менин балдарым да баары жакшы, үй бүлөм да жакшы, жолдошум да жакшы, бир туугандарым да жакшы, баарында жакшы. Ошондуктан аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген сөз аябай туура деп мен да кошулам. Келиңиздер, анда сиздер менен бүгүн эртең бүрсүгүнү түз эфирден сабак өтөбүз. Азыр кечип калганымдын себеби мен 8:30 чейин окууда болом. Ошол окуудан келгиче бир аз пробка болуп, эртең дагы кечигишим мүмкүн. Бир аз кеч келгеним, аз келгенсип, свет дагы жок үйдө. Келип эле машиналарды чакырып коюп, бул жака сиздер менен отурдум дароо. Так, давайте анда келиңиздер, бул жака разбор деп жазыңыздар. Мен сиздерге түз эфирден разбор. Всё. Думаю, что все будет нормально, да? Вот, и ошон үчүн айымдар жана мырзалар, бизде мырзалар дагы абдан көп окушат, мырзалар дагы азыркы учурда изденип окуп жаткан кези бул мени абдан кубандырат. Анткени бир эле аял бар, мойнуна көтөрүп алып эле мен өзгөрүшүм керек, мен кыйратышым керек дей берсек, бир канатыбыз өсүп кете берет дагы, бир канатыбыз алып кала берет да. Ошон үчүн мырзаларыбыздын өнүккөнү, өскөнү биздин мамлекетибиздин, биздин үй бүлөнүн өскөнүнө аябай чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан мырзалар сөзсүз түрдө өсүңүздөр. Так, азыр мен зарядканы тууралап алайын, туугандар. Кечке окууда жүргөндүктөн зарядка дагы бир аз проблема. Азыр мен зарядканы алып келейин, разбор деп жаза бериңиздер комментарийге. Мен сиздерди менен чогуу бул жакта эле болом. Сурооңуздарды даярдасаңыздар болот, сурооңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Мен комментарийге жооп берем. Сиздерге жооп бергенче кете беребиз да. Так, разбор. Түшүндүңүздөр, ким разборго чыкса, ал эфир өчүрүлбөйт. Эртең чыгып мен кече деген күйөөлөрүм көрүп калыптыр, туугандарым көрүп калса, уят, мени өчүрүп койгулачы десеңиздер болбойт. Анткени биз бул жактан разборду акысыз жасап атабыз. Бул дагы жөн эле болбош керек. Мен сизге разборду акысыз жасап берем, а сиз өзүңүз аркылуу канчалаган, мисалы өзүңүздүн көйгөйүңүз аркылуу да канчалаган айым мырзаларга жардам бересиз, жол көрсөтөсүз. Бул боль сиздин болуңуз менен, мисалы да башка айымдар өзүнүн болун табат дагы. Бул айымда бар, менде да бул айымда бар боль, менде дагы бар деп, сиз аркылуу ал адам өзүн тапканга, өзүнө кандайдыр бир бойлдорун, блокторун тапканга жардам бере алат. Хорошо. Бул жака чакырып
Mırzalar hazır gelem ben. Hazır gelem. Erkan. Ben tez kristal çıkmaşlarını Хорошо. Мындай түрдүү нерселерди тускоолдуктар деп коет. Бул жактан машинаңы жылдыр, анан тигиндей бол, анан свет өчтү деп. Ушундай тускоолдуктар болот. И это нормально, да? Так, давайте анда разборубузду баштадык. Да, зылыплап күтүп турабыз. Давайте анда разбор деп жазылган айым мырзаларды мен түз эфирге чакырам. Нургуля Айдаралиева, давайте чыгыңыз. Нургуля Айдаралиева. Саламатсызбы, Нургуля айым? Саламатчылык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, атыңыз ким? Кандай запрос менен эфирге? Мен атым бар эле. Анда бардык
Evet. Atamızga bir çok da atamızga толтыралы 100 разы